Саламатсыңарбы, урматтуу До 16 тайпасынын студенттери. Компьютердик технологияда долбоорлоо сабагынан өлкөбүздө жана дүйнө жүзүндө болуп жаткан убактылуу кырдаалга байланыштуу сабагыбызды аралыктан өтүүгө, тагыраагы видео форматында өткөрүлмөкчү. Кезектеги сабагыбыздын темасы кийимдерди заманбап программалар менен конструкциялоо. Сабактын максаты студенттерге компьютердик технологияда долбоорлоо сабагынан Marvelous Designer программасынын жардамында кийимдердин конструкциясын сызуу, үлгүсүн чыгаруу, тигүү технологиясын заманбап программаларды колдонуу менен автоматташтыруу методдорун үйрөнүү. Marvelous Designer программасынын жардамында кийимдердин бардык түрүн тигүү мүмкүнчүлүгү бар. Мурдагы сабактарда өзүңөргө кофталарды, юбкаларды жана башка кийимдердин түрлөрүн Marvelous программасынын жардамында тиккенсиңер. Бүгүнкү сабакта кыздар өзүңөр үчүн азыркы мезгилге күнүмдүк кийилүүчү көйнөктүн моделин үйрөнөбүз. Моделдин сүрөттөлүшү боюнча кийимдин негизги дизайнына негизделген аялдардын күнүмдүк кийилүүчү жайкы ассортименттеги пахта кездемесинен тигилген көйнөгү. Өтө кенен эмес силуэт, конструкциясы жөнөкөй, тизеге чейинки узундукта. Өңүр конструкциясы боюнча бүтүн бычылган. Арка бөлүгү 2 бөлүктөн туруп, ортоңку тигиш менен тигилген. Жеңи өңүр менен арка бөлүктөрүнө кошулуп, кыска бычылган. Көйнөктүн асты жагы технология боюнча жалпак шов менен тигилген. Графикалык сүрөттөлүшү боюнча биринчи сүрөттө көрсөтүлгөн көйнөктүн базалык конструкциясынын модели. 2А сүрөтүндө көрсөтүлгөн көйнөктүн алдыңкы бөлүгүнүн жеңи жок түз силуэт. 2Б сүрөтүндө көрсөтүлгөн көйнөктүн аркы бөлүгүнүн жеңи жок түз силуэт үлгүсү. Практикалык сабактын аткарылышы боюнча Marvelous Designer программасынын жардамында практикалык видео сабакты көрсөтүп берейин. Анда эмесе практикалык сабактын аткарылышына көңүлүңүздөрдү буруп, назарыңыздарды салып, кунт коюп угуп турсаңыздар. Макул эжеке. Жакшы болмок. Ооба эжеке. Анда эмесе программаны жүктөп алабыз, Marvelous программасын. Marvelous программасын ачылды бизге. Marvelous Designer программасы 2 терезечеге бөлүнгөн, 2D терезечесине жана 3D терезечесине. 2D терезечесинде биз кийимдердин конструкциясын сызууга, үлгүсүн чыгарууга, тигүү технологиясын жана башка жумуштарды аткарсак болот. Ал эми 3D терезечесинде 2D терезечесинде аткарылган жумуштарды биз 3D терезечесинде X, Y, Z огу боюнча көрүүгө болот. Анда биз башкы менюдагы файлга кирип, манекенди коюп алабыз 3D терезечесине. Манекенди биз 3D терезечесине коюп алдык. Эми бул манекенди өлчөө үчүн биз метрди пайдаланабыз. Манекенге ылайыкталган көйнөктүн конструкциясын 2D терезечесине конструкциясын сызабыз. Конструкциясын сызуу үчүн биз полигон же эркин сызуу инструментинин жардамында сызабыз. Көйнөктүн конструкциясы боюнча өтө кенен эмес
узундугу тизеге чейинки узундукта, жеңи жок, моюн оюгу боюнча алдыңкы бөлүгү үч бурчтуктагы конструкцияны сызып алдык. Бул конструкцияны биз оңдоп үчүн бул жердеги детальдарды редакторлоо инструменттеринин жардамын пайдаланабыз. Жеңи оюгун оңдоп, андан кийин моюн оюктарын оңдоп алабыз. Редактирование кривизны инструментинин жардамында. Далысы кичине бул жагыраакка түшөт. Узундугу боюнча тизеге чейинки. Эми алдыңкы ушул эле нусканы экинчи бөлүгүнө коюп алабыз, алдыңкы бөлүктүн. Эми бизге бул жерге көкүрөк создукчасын коебуз. Аркы бөлүгүн алдыңкы бөлүгүн нускасын аркы бөлүгүнө коебуз. Арканкы бөлүгү конструкция боюнча көкүрөк создукчасы болбойт аркы бөлүгүндө. Аны алып коебуз. Көкүрөк создукчасын алып коебуз аркы бөлүгүнөн. Ал эми моюн оюгу боюнча аркы бөлүгүндө туюк бычылган. Моюн оюкчаларын оңдоп алдык. Эми аркы бөлүгүн манекенге жайгаштырабыз. Арканкы бөлүгү жана алдыңкы бөлүгүн бириктирип тигүү үчүн бул жерде машиналардын ичинен биз сегмент боюнча тигүү машинасынын жардамында тигип алабыз. Алдыңкы бөлүгүн арканкы бөлүгүнө далыларына көйнөктүн жандарын эми бул жактан биз манекенден карап алабыз. Азыр бизде арканкы бөлүгүнүн тигилбептир. Мындай крест болуп тигилген, бул туура эмес тигиш болуп эсептелет.
Эми мына туура тигилиш мындай өзүңүздөргө көрүнүп тургандай тигилиш болуп эсептелет. Эми биз көйнөгүбүздү симуляцияга берип көрөйлү. Өзүңүздөргө көрүнгөндөй биздин көйнөгүбүз даяр болду. Бул жерден азыр колтук оюкчаларын аз-маз азайтышка туура келип турат. Эми оңдолду. Көйнөк өтө жөнөкөй болуп калбаш үчүн кыздар бул жерге көйнөктү коздоо үчүн биз көйнөктүн ылдыйкы жагына складка даярдайлы. Биринчи складканы канчага бөлүп алуу үчүн разделить точканы коебуз. 10 бөлүккө бөлүп алсак. Көйнөктүн ылдыйкы бөлүгүн дагы складкага ылайыкташтырып бөлүкчөгө бөлөбүз. Көйнөктүн ар бир бөлүгүн складкага коюу үчүн бөлүкчөлөргө бөлөбүз. Эми складканы бөлүп алуу үчүн биз внутренний линия инструментинин жардамында бөлүп чыгабыз. Эми бул жерден биз складканын кандай түрүн тандап алабыз. Бул жерде складканын түрлөрү турат. Ошонун ичинен биз азыр биринчи складканы тандап алайлы. Эми ушул складкадан көйнөктүн ар бир бөлүкчөсүнө 4 складканы даярдап алышыбыз керекпиз. Буну башкы менюдагы редактированияга кирип, копировать, мышканын оң жагынан выставить зеркальную копия дегенден коюп алабыз. Эми буларды бириктирип тигүү үчүн, складканы тигүү үчүн атайын бул жерде plate swing деген
Андан кийинки бөлүкчөсүн дагы эми складканын көйнөктүн аркы бөлүгүнө бул складкаларды дагы жайгаштырып алайлы. Биз көйнөктүн складкаларын коюп алдык. Эми көйнөктүн ар бир бөлүкчөлөрүн заморозить конструкциясын шканын оң жагында заморозитти басып туруп, складканы эми стимуляцияга беребиз. Бул жерден көйнөктүн светтерин оңдоп алсак болот. Бул жактан кирип, эми биздин көйнөгүбүз даяр болду. Анда эмесе биз башкы менюга кирип, манекенди подиумга чакырып алайлы. Кыздар, бүгүнкү тигилген көйнөктөрүбүздү назар салып, көрүп жакшы түшүндүңөр деп ишенем. Бул Marvelous Designer программасынын жардамында бычыл конструкциясы сызылып, үлгүсү чыгарылгандан кийин биз Investronica Topaz маркасындагы аппараттын жардамында бир канча кийимдин үлгүлөрүн кесип алуу мүмкүнчүлүгү дагы бар. Азыр ошол учурдан бир көрсөтүп берейин. Investronica Topaz маркасындагы аппарат кийимдердин бир убакта бир канча кийимдердин үлгүсүн кыркуу мүмкүнчүлүгү бар.
ушул Marvelous Designer программасынын жардамында жана Инвестроника Topos аппаратынын менен кийиндердин конструкциясын сызуу, үлгүсүн чыгаруу, тигүү технологиясын автоматташтыруу менен адамдардын ден соолугуна, убакытын үнөмдөө жана бир убакта бир канча кийиндердин үлгүсүн кесип алуу, чыгаруу мүмкүнчүлүктөрү бар бул программада. Студенттерге жана келечекте бизнести өнүктүрүүдө бул программанын зор пайдасы бар деп ишендирип кетмекчимин. Мен бул практикалык сабакты аягына чыгардым. Студенттердин канчалык деңгээлде түшүнгөндүгү боюнча тапшырманын жыйынтыгында билебиз. Студенттер үчүн тапшырма. Биринчи, сүрөттө көрсөтүлгөн көйнөктүн базалык конструкциясынын моделин конструктивдүү аткаруу. Ушул эле модельди колдонуп, жеңи бар, узундугу узун, моюн оюгу ар түрдүүчө өзгөртүү менен студенттерге тапшырма катары сунуштайм. Тапшырманы аткарып, социалдык тармактардын төмөндөгү тиркемелеринен жөнөтсөңөр болот. AVN85 образовательный портал AVN85тен, электрондук почтадан, WhatsApp тиркемелеринен жөнөтсөңөр болот. Ушуну менен биздин сабагыбыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң рахмат.